Акыркы кездери Чубак ажы Жалиловдун жеке жашоосуна байланышкан маалыматтар интернет сайттар, телерадио гезиттерде кеңири жарыяланууда. Өзгөчө интернетте көп талкууланган темага айланды. Буга диний ишмердин экинчи жолу никеге турганын жарыялаганы себеп болгон. 8 декабрда болсо Чубак ажынын расмий жубайы Жалилова Гүлнурдун атынан делген кат жарыяланды. Ал катта байбичесинин өзү жана балдарынын өмүрүнүн кооптонуп жатканы айтылат. Мен Жалилова Гүлнур Турдалиевна 1980-жылы 17 июлда төрөлгөм. Жолдошум Жалилов Чубак Тажибаевич экөөбүз 17 жылдан бери жашап, ортобузда 5 балабыз бар. Мен өзүмдүн жана балдарымдын жашоосунан корком. Күйөөм экөөбүздүн жашообуз жакшы болбой жатат. Күйөөмдүн балдарды өлтүрөм, чычкандын уусун берип деген сөзүнөн улам корком. Бул адамдын тапанчасы да бар. Азыр болуп жаткан окуяларга мага жана балдарыма зыяны тийип калабы деп корком. Күйөөмдүн мен балдарым менен жашаган үйгө келишин каалабайм. Балдарыма айына бир эле жолу жолугушуусун каалайм. Балдарымдын башын айлантып, ушул окуялар окууларына терс таасирин тийгизип жатат. Тиешелүү органдар мага жардам беришиңерди суранам. Интернеттеги маалыматтарга таянсак, Гүлнур Жалилова аталган катты Сезим кризистик борборуна жолдогон. Аталган уюмдун жетекчиси Бүбүсара Рыскулованын айтымында, аларга Чубак ажынын жубайы Гүлнур Жалилова 1 ай мурда эле укуктук жардам сурап кайрылган. Бирок алар катты копиялуулугун сактап, коомчулукка чыгарган эмес. Рыскулова катты милиция, аялдардын укуктарын коргогон Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамалбек Фронтбек кызы жана муфтияттын өкүлдөрү гана билгенин кошумчалады. МВД иликтеп аткандан кийин, ачык болуп калгандан кийин да бизге кайрылган. Бул жалаң эле Чубак ажынын зайыбы эмес, бизге 25 жылдан бери көп эле кишилер кайрылат. Бул купуя сыр дейт. Бизге кайрылган адам эгерде өзү айтса, мындай пресс-конференция берем, мен тажап бүттүм, ачык чыгам десе, только ошол маалда эле биз тиги ачыкка чыгара алабыз. Билбейм, дагы ким жарыя кылды, биз айтабыз, биз ошол эле күнү жардам сурап, кичине мындай кат жолдоп туруп, ошол тиги Чубак ажынын зайыбынын бизге жазган арызын МВДга жолдогонбуз да. Ал арада аталган арыз боюнча милиция тарабынан териштирүү башталганы белгилүү болду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрүнүн айтымында, Гүлнур Жалилова кат өз колу менен жазылганын тастыктап, милицияга да арыз жазган. Милиция кызматкерлери деген ошол арызды текшерүү учурунда чакырып, ошон сүйлөшүп, аны менен андан дагы толугунан арыз алынган. Азыркы учурда деген арыз ушу Бишкек шаарында деген катталып, арыздын негизинде деген иштер каралып жатат. Өзү деген арызында деген кайрылган бир мааниси бар. Ал деген айткан сөздөрүндө ошо өзүнүн үй бүлөсүнө деген кордуктун эмесин көрүп жатам дегенден ошо бизден деген жардам сурап деп кайрылган да. Бул окуя боюнча Чубак ажы Жалилов менен байланышканыбызда ал комментарий берүүдөн баш тартып, убагы келгенде айтарын билдирүү менен чектелди. Ошол эле учурда жергиликтүү радиолордун биринде маалымат берип, аялынын арыз жазганын төгүндөгөн. Белгилей кетсек, буга чейин милиция Чубак ажы Жалиловдун экинчи аял алганы тууралуу билдирүүсү боюнча мурдагы муфтийди 2 жолу суракка чакырган. Ошондой эле диний аалымга өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Мирбек Айтикеев, Нурбек Капаров, НТС.